Эс алууга кетсеңиз гүлдөр кантет? Сугаруунун 3 жолу. Бир нече күнгө эс алууга кетип жатсаңыз, бөлмө гүлдөрүнө зарыл шартты түзүү керек. Гүлдөрдү сугарып турууну кошуналарга же туугандарга дайындаса болот. Бирок өсүмдүктөрдү ишенип таштагыдай эч ким жок болуп калсачы? Биз сыноодон өткөн ыкмаларды сунуштайбыз. Бул ыкмалар аркылуу гүлдөр 2 аптадан 1 айга чейин сизсиз жашай алат. Эс алууга кетерден мурун гүлдөрдү аябай сугарыңыз. Гүлдөрдү терезеден түшүрүп, парданы жакшылап жаап салыңыз. Гүлдүн идиштерин нымдуу гезит менен ороп, жалбырактарын бир аз суюлтуңуз. Гүлдөрдү бири-бирине жакын коюңуз. Жогорку нымдуулукту сактайт. Тепшиге сууну жакшы соргон кездемени, анын үстүнө гезит төшөп туруп гүлдөрдү саласыз. Анан чоргодон тамчылап аккыдай кылып сууну ачып коесуз. Суу кездеме менен гезитти нымдаштырып, өсүмдүккө зарыл нымдуулукту сактап турат. Бул эми башка айла жоктогу ыкмалар, анткени алардын баары гүлдөрдү кыйнайт. Эс алуудан кайткан соң гүлдөрдүн мурдагыдай кооздугун кайтаруу үчүн көп күч жумшоо керек. Эгер эс алуу узакка созулса, атайын тамчылатып суугаруу системасын сатып алган оң. Бирок бул арзанга турбайт, андыктан колдо жасалган буюмдар жардамга келет. Эң жөнөкөй жолу желим бөтөлкө. Капкагын болушунча кичине кылып тешесиз, бөтөлкөгө сууну толтурасыз да, ылдый каратып топуракка 2-3 сантиметр киргизип коесуз. Бул ыкма чоң гүлдөргө сунушталат. Кийинки ыкма кездеме менен суугаруу. Сууну жакшы соргон кездемени аласыз. Кездеменин бир учун гүл идишке салып, үстүнө бир аз топурак сээп коесуз. А экинчи учун гүл идиштен бийигирээк турган суусу бар идишке саласыз. Бул ыкмалардын баары бир нече аптага гана жарайт. Эгер эс алуу узак болсо, гүлдөрдү суугарып турууну тааныштарга табыштагандан өтөөрү жок.